Мына ушундай конкурска, сынакка ушундай дымагыбыз күчтүү даярданабыз деп атабыз. Жана ошондой эле жакында биздин Милана аттуу кызыбыз дагы чыгыш базары конкурсуна аттанганы турат. Жана ошол жакта Калыстар тобунун мүчөсү боло турган биздин эжекебиз бар, баарыбыз жакшы көргөн Айчүрөк Иманалиева жана Милана бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Кутмандыгыңыздар менен бирге болсун. Куш келипсиздер. Маанайыңыздар кандай? Жакшы, Кудай буйруса. Даярдык да жакшы. Эми мен дайыма ушундай эл аралык конкурстарга барып келгенден кийин сөзсүз түрдө 5-каналга келем. Биздин көрөрмандар менен 5-каналдын көрүүчүлөрү менен сөзсүз түрдө жакшы жаңылыктарыбыз менен бөлүшөбүз. Азыр эле сен айтып кеткендей, барган жерибизден сөзсүз түрдө Кудайым буйруса дейин, ушул Кыргызстаныбызга байгелүү орундарды алып келебиз. Анан кийин мынакей азыр Милана деген кызыбыз ушул Кыргызстандын желегин көтөрүп, ошол азыркы конкурста, эл аралык конкурста ошол Кыргызстандын атынан бара жатат. Эми Калыстар тобунда сиз болсоңуз сөзсүз түрдө байгелүү орун менен келет деп ишенебиз. Буну биз оюбуздан чыгарган жокпуз, муну тарых тастыктады. Канча жолу бардыңыздар. Анан кийин буйруса Милана, сизге сурообуз, ушу даярдык кандай, кайсыл чармаларды аткарасыз? Рахмат, даярдыктар абдан жакшы. Азыр даярданып баштадык. 2 ырдайм. Бир англисче тилде, бирөө кыргызча. Кыргызчада кайсы ырдайсыз? Түгөлбай Казаков атабыздын Жамгыр төктү деген ырын ырдайм. Англисче Feeling Good, Нина Симон. Демек, сынактын шарттары ушундай, бир англисче аткарыш керек, бир өзүнүн шарт боюнча сөзсүз түрдө өзүңдүн элиңдин, өзүңдүн тилиңде бир ырдаш керек дагы. Анан кийин экинчи чыгарма болсо, бул дүйнөлүк хиттерден өзүңдүн багы каалаган чыгармаңды аткарганга укук берилет. Анан кийин мен ойлойм, Милананын үнү да бир өзгөчө. Кичинекейинен баштап ырдап жүрсө дагы, мынакей азыр үнү баягы переходной возраст деп коет эмеспи, өзгөрүп, азыр болсо ушул кыз кишилердин арасындагы сейрек кездешүүчү бир үн болду. Аябай тембрациясы мындай жоон, низкий, альтовый голосу да. Ошондуктан биздин бир дагы бир юзюминкабыз ошол конкурстан ушул Милананын бир өзгөчөлүгү ошондой үн менен айырмаланганыбыз болот болуш керек. 4 сап көрсөк кантет азыр? Макул. Азыр Милана кел. 4 сап. 4 сап. Азыр дагы баарлашабыз да. Убакыт жетиштүү болсун. Англисче ырдап берейин, э? Макул. Келиңиз. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. Браво! Браво, Милана. Эртең менен көп эле айтып калат го, үнүм ойгону элек деп. Сиз Азамат экенсиз, чындыгында өзгөчөлүгүңүздү азыр көрө алдык. Азамат. Айчүрөк эжеке, сизге мындай суроо бергим келип атат. Ушу акыркы жылдары негедир ушу Кыргызстандын бир таланттарын чыгарсам экен, кыздар балдарын дүйнөгө таанытсам экен деп ушул нерсе менен аябай катуу алып урушуп келесиз да. Себеби эмнеде болот? Себеби деле жок. Мен мисалы бир 2-3 жыл бир кичине өзүм сахнадан четтеп калдым десем деле болот. Ал болсо мен өзүмдүн ден соолугума байланыштуу. Анан кийин баягы адам баласы мындай расслабление кармап калат экен да. Мен чет жакка барып атам. Мен мынакей 3 айдан кийин бияка барам, мен 4 айдан кийин бияка барам депчи. Азыр болсо мына буйруса конкурска барып келгенден кийин сентябрь ноябрь айында 6-7-синде өзүмдүн жеке концертим болот, юбилейлик. Конкурска уда барган себебим баягы өз убагында мен Кыргызстандын атынан көптөгөн конкурстарга бардым да. Кандай кыйынчылык, бул кандай баягы колдоосу жок, өтө кыйын экенин мен түшүнөм. Ошондуктан мен мисалы бир жакшынакай бир ошол эл аралык конкурска даремети жете турган бир үндөрдү байкап калсам, аларга мен өзүм кайрылам. Андай үндөрдү биздин Кыргызстанда баалап барктабашы мүмкүн. Андай ырчылар Кыргызстанда популярдуу болуп, тойлордон көп акча таппашы мүмкүн. Үндөрү кичинекей эле ырчылар же болбосо үндөрү
видео ырчылар чыгып тойлордо Кыргызстанда популярдуу болушу мүмкүн. Бирок мен баягы чет мамлекетке көп чыгып жүргөндүктөн эл аралык конкурстагы деңгээлдер кандай ырчы болушу, кандай деңгээлдеги кандай үн менен баягы орусча айтканда обладать этиш керек экенин мен баамдап билем. Ошондуктан бул сапардагы менин Миланага баягы көзүм түшкөн, назарым түшкөн себеби ошол болду. Анткени Милананыкындай үндөр бизде Кыргызстанда дегеле өзү негизи аз. Кантип байкап, кайерден байкап сунуш киргиздиңиз Миланага? Кантип тандап калдыңыз? Милананын эң атасы мен мурда эле тааныш болчумун. Баягы мындайча айтканда үй бүлөлүк достордонбуз десек болот. Анан мурда үнү башкача болчу, аябай кичинекей мындай переломный үндөр болуп жүрдү да. Анан кийин бир күнү уксам эле ырдап атат дагы айттым Милана кет конкурска азыр. Мүмкүн азырынча дагы кичине жашыраак, бирок баралына келгенде Кудай буйруса мен ойлойм Миланадан эл аралык деңгээлдеги бийик, мыкты ырчы чыгат деп ойлойм. Ооба, тактап коелу, Ялтада болот экен, кайсы күндөр? Мен экөөбүз Милананын мамасы да учуп атат. 21 сентябрда Кудай буйруса учуп кетебиз. Ялтада болот. Дзинтерс аттуу чоң залда болгон жатат буйруса. Былтыр болмок болчу, былтыр Адилет Азимов бармак. Анан бир кандайдыр бир себептер менен там ар кандай бир тирак жүрүп кетпеди. Бул конкурс быйылкыга калган эле да. Анан буйруса эми мынакей биз барган жатабыз. Эми жакшы жеңиш менен келебиз деген тилектебиз. Силер дагы бизге балет этип, энергияңар менен ушул кыз менен бөлүшүп турсаңыздар буйруса биз. Мен ойлойм буйруса байгелүү орундуга ээ болуп, дагы да жолугушабыз. Жакын арада. Күтөбүз буйруса, келип бергениңиздерге рахмат. Ийгиликтер сиздерди коштосун. Ийгилик болсун.